Өлкөдөгү маданий мекемелер жаңы унаалуу болушту. Республикалык бюджеттин эсебинен жалпы 72 унаа сатылып алынды. Анын 57-си 15 орунду бус болсо, 37 орунду автобус, мындан тышкары 51 орунду автобус дагы сатылып алынды. Бул унаалар облустагы жана райондордогу маданий мекемелерге бөлүштүрүлөт. Ал эми 51 орунду 5 автобус болсо, шаарлардагы ири театрларга калтырылмакчы. Бул унааларды сатып алууга өлкө бюджетинен 300 миллион сом жумшалды. Тапшырылган унаалар заманбап талаптарга жооп берген. Бардык ыңгайлуулугу бар транспорт каражаттары. Жайында кондиционер менен муздатылып, кышында жылытылат. Ар бир унаанын күчү дагы жогору. 15 орунду буска 140, орто автобуска 216, чоң автобуска 300 аттын күчүнө барабар. Муктаждык эми чоң театрларда, филармонияда, Кыргыз драм театрында, Орус драм театрында автобустар бар эле. Бирок эми эскириги жеткен, алыска чыга албайсың, бузулуп калат. Ошондуктан биз ушул автобустарды алганга чечим чыгарганбыз. Бул автобустар ошо биздин театрлардын, филармониялардын гастролго чыкканга өбүлгө жакшы шарт түзүп берет. Буга чейин маданият мекемелеринде окуу жайларда унаага болгон муктаждык жогору болгон. Аймактарды кыдырууда же маданий иш-чараларга жеке компаниянын унаасын жалдап барууга туура келчү. Жаңы унаалардын алынышы менен транспорт үчүн тендер өткөрүү деген убаракерчиликтен арылып, ага кеткен каражат дагы үнөмдөлөт. Биздин окуу жайыбыз болсо 100 адамдан турган ушу профориентационный ишибизди ушу Кыргызстанга 2-3 жерге барып келдик, алып айтсам Нарынга, Таласка барып келдик. Ошондой автобустун жетишсиздигинен биз автобуска тендер бергенбиз да. Мынакей азыр каалаган жериңе барсаң болот. Биздин түшүгүбүздү абдан жакшы, абдан чоң деңгээлде жеңилдетет. Себеп дегенде биз ушу транспортко алыш үчүн дагы, ушу транспортты жалдаш үчүн дагы бир топ чыгымдар, бир топ убакыттар кетчү эле. Мынакей азыр болсо заявка беребиз, колдонуп кете беребиз. Маданият тармагын өнүктүрүү мамлекеттин негизги багыттарынын бири экенин министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев дагы белгиледи. Анын айтымында бул унаалар маданиятты элге жакындатуу, улуттук өзгөчөлүктү даңазалоо үчүн багытталган инвестиция болуп саналат. Баарыңыздарды урматтуу президентибиз Садыр Нурзиевичтин жана министрлер кабинетинин атынан жаңы унаалуу болушуңуздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Дөтү колдоп, унаалар ар дайым миништүү болсун. Илгертен өнөр адамдары ат менен жер кыдырып, Кыргыздын бай маданий мурасын сактап келишкен жана идеологиялык тарбиялык миссияны мыкты аткарышкан. Биздин өлкөнүн маданият кызматкерлерине ушул унаалар абдан керек болчу. Мындай унаалар дагы алынат. Соңку 5 жылда маданият тармагында болгон каржылоо жыл сайын өсүп келет. Быйыл бул багытка 3 миллиард сом каралган. Бул 10 жыл мурунку көрсөткүчкө салыштырмалуу бир нече эсеге көп. Натыйжада театрлар, окуу жайлар, китепканалар оңдолуп, заманбап жабдуулар менен камсыздалууда. Действительно, за эти последние 3 года произошли очень большие. Театр тармагында акыркы жылдары чоң өзгөрүүлөр болуп жатканын баарыбыз эле байкап жатабыз. Бир эле биздин театрга эле эмес, бардык маданий мекемелерге каражаттар бөлүнүп жатат. Биз дагы 1972 жылдан бери оңдоодон өтпөгөн имаратыбызды жаңылоо аракетин көрүүдөбүз. Быйылкыга дагы 40 миллион сом бөлүндү. Бул каражат жер төлөөнү оңдоого жумшалат. Ошону менен бизде жумуштар аяктайт. Аппараттарыбызды дагы жаңылап алдык. Президенттин тапшырмасына ылайык учурда маданий үйлөрдү жаңылоо, жабдууларын жана костюмдарын алмаштыруу иштери жүрүүдө. Маданияттын өсүшү, руханий байлыктын өсүшү. Бул аракеттер элдин маданий деңгээлин көтөрүүгө багытталган. Маданияттын очоктору бар жерде Кыргызстаныбыз сакталат. Мамлекеттик саясат кыргыз жарандары үчүн да, чет элдик коноктор үчүн да биздин өлкөнүн бай маданиятын жеткиликтүү кылуу, өлкөнүн маданий турмушунан бир да жаран ажыратылбашы керек. Бул миссиядан алганда бүгүн маданият тармагынын жаңы унаалуу болушу бул чоң кубаныч. Айрыкча алыскы райондордун маданият кызматкерлеринин ишинин натыйжалуулугу, транспорттун жеткиликтүүлүгүнөн түздөн түз көз каранды. Жаңы автобустар китептерди, жабдууларды, адистерди өз убагында жеткирүүгө, көчмөн концерттерди,
көргөзмөлөрдү уюштурууга, маданий агартуу иш-чараларын өткөрүүгө мүмкүндүк берет деп ишенебиз. Автобустар, içinde кондиционері бар. Жаңы автобустар бул жөн гана транспорт эмес. Алар чыгармачылык менен элди бириктирүүчү каражат. Ушундай демилгелердин негизинде өлкөнүн маданий келечеги дагы жарык болот деген ишеним чоң. Дүйшөн Шаршембеков, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек. Айдап көрдүңүзбү? Кандай экен? Кондиционер менен, полный эмеси менен.